акыркы Рамазан, пайгамбардык талап. Анда эмесе келе жаткан Рамазанды акыркы Рамазан деп божомолдоо абдан реалдуу божомол. Бул сезимге жетүүгө аракет кылуу пайгамбардык талап. Турмуштук тажрыйбалар да муну тастыктап, бекемдеп турат. Өткөн Рамазанда биз менен чогуу болгон канчалаган достор жана тааныштар азыр кабыр ээлеринен болуп калышты. Өлүм капысынан келет жана эч ким өлүмдөн кайра дүйнөгө эч качан кайтып келбейт. Аллах Таала мындай дейт: качан алардын бирине өлүм келген кезде, Раббим, мени жашоого кайтар. Балким мен калтырган жашоодо жакшы амалдарды кылармын, дейт. Жок, бул ал тек гана айткан куруу сөз. Алардын артында кайра тириле турган күнгө чейин барзах, тосмо бар. Кайтуу мүмкүн эмес, бирок мүмкүнчүлүк бар. Өлүмдөн кайтуу мүмкүн эмес. Каза болгондордун баары артка кайтууну эңсешет. Эгер күнөөкөр болсо, тобо кылуу үчүн. Ал эми жакшы адам болсо, соопторун дагы көбөйтүү үчүн. Эгерде биз келе жаткан Рамазандын аягында каза болсокчу, кандай гана жагдай болбосун, биз сөзсүз түрдө Рамазанды жаңыча, кабырыбызга жана акыретибизге алда канча пайдалуу боло тургандай кылып тутуу үчүн кайра тирилүүнү арман кылмакпыз. Келгиле, биз жашоого кайра кайтып келдик жана бул акыркы айда жашообузду кооздоого, узак өмүрдө кетирген кемчиликтердин ордун толтурууга, сооп таразасын оорлотууга жана кудуреттүү падыша Аллахка жолугууга жакын даярданууга акыркы мүмкүнчүлүк алдык деп элестетели. Жеңишке жеткирген сезим, мына ушул сезим менен бул ыйык айдагы биздин даярдыгыбыз жана амалдарыбыз Аллахтын каалоосу менен ийгиликтүү болот. Кээ бирөөлөр ойлогондой, бул пессимизм, жамандыкка жоруу эмес. Тескерисинче, бул мээнетке, курмандыкка, беришендикке жана жаратмандыкка түрткү берүүчү көз караш. Мусулмандар көптөгөн аскердик жеңиштерге жетишип, бүтүндөй жер жүзү аларга дал ушул өлүмдү күтүү жана Аллахка жолугууга ар дайым даяр болуу сезиминин аркасында багынган. Тарыхтагы улуу сөз, Аллахтын кылычы Халид ибн Валид ислам аскери Персияга бет алганда, Перс башчысы Хормузга айткан сөздөрү кандай гана керемет. Мен сага силер жашоону сүйгөндөй, өлүмдү сүйгөн эр азаматтар менен келдим. Өлүмдү сүйгөн бул адамдар бардык даңкка жетип, бардык сыймыкка ээ болушту. Алардын айрымдары шейит кетишти. Көпчүлүгү жер жүзүндө бийлик жүргүзүп, дүйнөгө ээлик кылып жашашты. Бирок дүйнө эч качан алардын жүрөгүнөн орун алган эмес. Кантип орун алсын? Алар өлүмдүн эртең же бир күнү келерин анык ишеним менен билишкен эмеспи?